күнүңөр менен, кымбаттуу окуучулар. 11-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Экрандагы сунушталган сөздөрдөн макал түзгүлө. Кандай деп ойлойсуңар? Бул макал эмне жөнүндө болот? Макалды тил деген сөз менен баштайсыңарбы? Ойлондуңарбы? Анда өзүңөрдү текшерип көргүлө. Тил акылдын жарчысы, жүрөктүн ачкычы. Кандай деп ойлойсуңар? Бул макалдын биздин бүгүнкү сабакка кандай байланышы болушу мүмкүн? Кийинки сүрөттөрдү карагыла. Сүрөттөн кимди көрүп турасыңар? Радлов Василий Васильевич ким болгон? Ал жөнүндө эмнелерди билесиңер? Тил менен бул Радлов Василий Васильевич деген адамдын кандай байланышы бар болду экен? Сабактын темасын божомолдогула. Мурунку сабактарда биз медицина илиминин өкүлдөрү академиктер Иса Коноевич Ахунбаев, Металлип Мамытовдор жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Ошондон кийин тил илимине өтүп, тил илиминин өкүлү, илимпоз, лингвист, академик Константин Кузьмич Юдахин жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүн илим темасын жыйынтыктайбыз. Сабактын темасы Василий Васильевич Радлов. Ал эми грамматикалык материалыбыз атоочтуктарды колдонуу. Бүгүнкү сабакта илимпоздун тил илимине кошкон салымы жөнүндө сүйлөшөбүз. Академик Василий Радловдун эмгектеринин мааниси тууралуу ой жүгүртүп, ага баа бересиңер. Атоочтуктарды туура колдонуп, өзүңөр каалаган бир илимпоз жөнүндө өз ара сүйлөшөсүңөр. Сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолорго жооп тапкыла. Василий Радлов Кыргызстанга качан келген? Кыргыз тил илиминде анын кандай ролу бар? Василий Радлов кыргыз элинин оозеки кайсы чыгармаларын изилдеген? Анын эмгектеринин мааниси кандай? Балдар, тил жөнүндө макалдардын арасында кайсы макал ашыкча? Окуп чыгып, ашыкча макалды тапкыла. Ойлонуп, жооп бергиле. Макалдын мааниси эмнеде? Дагы кайсы элде мааниси жагынан ушу макалдарга окшош макал бар? Эмне үчүн улуттар ар түрдүү болсо да макалдары окшош болот? Балдар, сунушталган сөздөрдү синоним жуптарга бириктиргиле. Мисалы, элдик оозеки чыгармачылык бул фольклор. Сунушталган сөздөрдү синоним жуптарга бириктирсеңер, текшерип көрөлү. Элдик оозеки чыгармачылык фольклор деп аталат. Окумуштуу деген сөздүн синоними илимпоз. Илимдин доктору илимий даража. Үзүндү деген сөздү бүгүн көп колдонобуз. Үзүндү бул фрагмент. Жыйнак бул жыйынды. Василий Радлов жөнүндө текст окуйбуз. Текстте силерге дин, философия илиминин доктору деген түшүнүктөр кездешет. Түшүнүктөрдүн маанисине көңүл буруп сүйлөшүп алалы. Силер буддизм,
ислам, христианство деген диндерди билесиңер. Демек, дин деген сөздү түшүнөбүз. Философия илиминин доктору. Бул Радловдун илимий даражасы. Анда эмесе, ушул сөздөр катышкан текстти окуйлу. Текстти окуп жатып, Василий Васильевич Радлов ким болгон деген суроого жооп издегиле. Вильгельм Фридрих Радлов Берлинде шаардык полициянын комиссарынын үй бүлөсүндө 1837 жылдын январында туулган. Жаш окумуштуу Василий Васильевич Радлов 21 жашында Иен университетинде дин Азия элдерине тийгизген таасири жөнүндө деген темада диссертация жактап, философия илиминин доктору даражасына ээ болгон. Сабагыбыздын максатында белгиленгендей, атооштукту колдонуп, сүйлөөгө машыгалы. Василий Радлов жөнүндө айтып берели. Германиянын Иен университетинде диссертация жактаган жаш окумуштуу 21 жашта эле. Жактаган окумуштуу. Кайсы окумуштуу? Жактаган деген сөз атооштук. Ал дин Азия элдерине тийгизген таасири жөнүндө деп аталчу диссертациясын жактаган. Аталчу же аталган деген атооштукту колдонуп сүйлөп жатабыз. Философия илиминин доктору даражасына ээ болгон Элимпоз Азияга барууну максат кылган. Кайсы Элимпоз? Философия илиминин доктору даражасына ээ болгон Элимпоз. Борбордук Азиядагы географиялык Жети Суу облусу жөнүндө кеп кылабыз. Василий Радлов биринчи жолу биз жакка келгенде, ал Жети Суу облусуна жөнөтүлгөн. Жети Суу облусу революцияга чейинки административдик аймак. Или, Каратал, Биен, Ак Суу, Лепси, Баскан, Сарканд деген Жети суунун аймагы. Бул географиялык шарттуу чектеги Жети Суу облусуна азыркы кезде Казакстандын түштүк чыгышы, Кытайдын Уйгур автономиялык району, Кыргызстандын Чүйү өрөөнү кирет. Бул карта революцияга чейинки административдик бөлүнүштү көрсөтөт. Василий Радлов Кыргыздын Озеки чыгармаларын изилдеген. Чыгыш таануучу Илимпоз Василий Радлов Кыргызстанга 2 жолу келген. Биринчи жолу Жети Суу облусуна 1862 жылы келип, Каркыра деген жерде белгисиз манасчыдан Манас эпосунан үзүндү жазып кеткен. Экинчи жолу 1869 жылы Чүй өрөөнүнө келип, Токмокто 1 ай жашап, жазып кеткен материалдарын толуктаган. Кыргыз элинин бай эпикалык поэзиясы мага лингвист үчүн эле эмес, мифтер менен элдик поэзиянын изилдөөчүсү үчүн да кызыктуу, жетишээрлик, мол түшүм берди, деп жазган окумуштуу. Анын түрк улуттарынын элдик адабиятынын үлгүлөрү, Сибирден, түрк наречиелеринин сөздүгүнүн тажрыйбасы жана башка чыгармалары түрк таануу материалдарына жана кыргыз таануу боюнча маалыматтарга бай. Келгиле, атооштуктарды катыштырып, Радлов жөнүндө айтып берүүгө машыгууну уланталы.
Кыргызстанга 2 жолу келген окумуштуу элдик адабияттын үлгүлөрүн изилдеген. Бул сүйлөмдө 2 жолу келген деген атооштукту колдондук. Василий Радлов мурун жазып кеткен материалдарын 2 жолу келгенде толуктаган. Кайсы материалдарын? Мурун жазып кеткен материалдарын. Манас эпосунан алынган үзүндүлөрдү жарыкка чыгарган Василий Радлов маанилүү эмгек жасаган. Бул сүйлөмдө 2 жолу атооштук кездешти. Окугандарыбыз боюнча суроо берип, аларга жооп бергиле. Биринчи суроо. Василий Радлов сыяктуу кайсы окумуштуулар кыргыз тилин изилдеген? Биз мурунку сабакта Юдахин жөнүндө окуганбыз. Белгилүү кайсы окумуштуу кыргыз-орус сөздүгүн түзгөн? Заманбап кайсы илимпоздорду билесиңер? Кыргыз тилчилерди кайсы жогорку окуу жайында даярдайт? Василий Радлов кагаз бетине түшүргөн манастын көлөмү 9449 сап ыр. Семетей 1421 сап, Сейтек 506 сапырды түзөт. 3 бөлүмдүн жалпы көлөмү 11376 сапыр. Китептеги Жолой кан деп аталган бөлүм бир кыйла көлөмдүү чыгарма. Бул эл арасында сакталып калган эмес. Китептин кириш сөзүндө кыргыз эпосу, анын өзгөчөлүктөрү, манасчылардын өнөрү жөнүндө окумуштунун илимий байкоолору, ой-пикирлери баяндалган. Василий Радлов эң биринчи болуп кыргыздардын улуу мурасы Манас эпосунун салттык негизги окуяларын ирети менен баштан аяк толук жазып алган. Аны кыргыз тилинде китеп түрүндө жарыкка чыгарган. Эпостун тексттерин немис тилине которуп жарыялаган. Манасчылардын өнөрү жөнүндө кеңири пландагы илимий пикирлерди айткан. Окумуштунун пикири боюнча Манас реалдуулукка негизделген чыгарма. Окуганыбыз боюнча суроолорго жооп бергиле. Василий Радлов кагаз бетине түшүргөн манастын үзүндүсү кандай көлөмдө болгон? Бул жөнүндө биз маалымат алдык. 3 бөлүмдүн жалпы көлөмү 11376 сап ыр. Балдар, азыркы учурда манастын канча сап ыры кагаз бетине түшүрүлгөн? Деги Манас эпосу канча саптан турат? Силер жакшы билесиңер деп ойлойм. 500 000 саптан ашык. Радлов жазган китептеги Жолой кан деп аталган бөлүм эмне үчүн эл арасында сакталып калган эмес? Кандай деп ойлойсуңар? Окумуштунун аталган эмгегинин кандай мааниси бар? Василий Радлов эң биринчи болуп кыргыз элинин Манас эпосун баштан аяк толук жазып чыккан окумуштуу болгон деп окудук. Аны кыргыз тилинде китеп түрүндө жарыкка чыгарган биринчи адам дагы Василий Радлов. Анын эмгеги өтө чоң мааниге ээ. Василий Радловдун эмгектери жөнүндө сөз кылып жатабыз. Анын эмгегинин мааниси аябай зор экенин байкадыңар. Азыр биз анын эмгектери кайсыл эмгектер экендигин тизмеден карайбыз. Ошол учурда силер Орхон жазуулары же Энисей жазуулары жөнүндө маалымат аласыңар. Сүрөткө көңүл бургула. Сол тараптагы сүрөт Батыш Монголиядагы Орхон жазууларынан алынган сүрөт. Ал эми оң тараптагы сүрөт архаикалык
Енисей жазууларынан алынган элес. Радловдун биздин тилге тиешелүү эмгектерине көңүл бургула. Түрк лексикографиясына негиз салган. Түрк лексикасынын көлөмдүү жыйнагын чыгарган. Түрк диалектографиясына негиз салган. Түрдүү байыркы түрк диалектилерин классификациялап, түрк этносторунун диалектилик жазууларын чогулткан, жарыялаган. Тарыхый текстология жана палеография менен алектенген. Байыркы Орхон жана Енисей жазууларын биринчи болуп окуп чыгып, жарыялаган. Орхон Енисей эстеликтеринин тилинин грамматикасынын биринчи очеркин жазган. Орто кылымдын ойчул философу Жусуп Баласагындын Кутагдуу билик чыгармасын жарыялаган. Түрк тилдеринин фонетикасын салыштырган. Түрк тилдеринин өзгөчөлүктөрүн аныктаган фонетикалык жана морфологиялык түзүлүшүнүн мүнөздөмөсүн жарыялаган. Жана башка көп эмгектери бар. Суроолорго жооп бергиле. Түрк тилдери группасына кайсы тилдер кирет? Кыргыз тили, казак, өзбек, каракалпак, уйгур, түркмөн, татар, башкыр, кумук, карачай, балкар, азербайжан, түрк жана башка тилдер. Түрк лексикасынын көлөмдүү жыйнагы деген кандай жыйнак деп ойлойсуңар? Биз жогоруда атаган тилдердин айрымдарын изилдеген Василий Радловдун жыйнагы. Ал жыйнак түрк лексикасынын көлөмдүү жыйнагы деп аталат. Туура же ката экендигин аныктагыла. Биринчи сүйлөмдү үлгү катары карагыла. Василий Радлов байыркы түрк диалектилерин классификациялаган. Туура. Ал түрк этносторунун диалектилик жазууларын басмадан чыгарган. Туура. Орхон Енисей жазуу эстеликтерин жазган. Ката. Орхон Енисей жазуу эстеликтерин ал биринчилерден болуп окуп, басмадан чыгарган. Кутагдуу билик чыгармасын жазган. Ката сүйлөм. Себеби Кутагдуу билик чыгармасынын автору Жусуп Баласагын. Ал эми Радлов бул чыгарманы басмадан чыгарган. Түрк тилдеринин фонетикасын салыштырган. Ооба. Балдар, сабагыбызды аяктап жатабыз. Сабак аяктагандан кийин телесабакты дагы бир жолу көрүп, телесабактын материалдары боюнча өзеки тапшырма аткаргыла. Тапшырмаңарды телефонуңарга үн билдирүү кылып жазып, WhatsApp'tan классташтарыңар менен бөлүшкүлө. Бири-бириңердин билдирүүңөрдү окуп, өз ара баалагыла. Эң мыкты үлгүлүү билдирүү кайсы окуучунуку болду? Мыкты үлгүлүү билдирүүлөрдөн карап, өзүңөрдүн билдирүүңөрдү кайрадан оңдосоңор болот. Кыргыз тилинин лексикасын, грамматикасын изилдеген Радловдон башка дагы кайсы бир илимпоздорду билген болсоңор, же билбесеңер изилдеп карап чыккан болсоңор, ошол окумуштуу жөнүндө классташтарыңарга айтып бергиле. Мына ушундай жөнөкөй эмес тапшырманы алдыңар. Бул тапшырманы аткарууда силерге ийгилик каалайм. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.